дайым эле Аллахтан сурайм, ар дайым эле ыйман берсин дейм. Анткени ата энемди сыйлаш үчүн мага ыйман керек да. Рахмат. Эми бул карындашыбыз ыйман жолунда жүрөт окшойт. Бул ыйманга такап негиздеп сүйлөп атат. Мында ыймандуулар албетте урматтайт, Кудайдан корккондуктан. А бирок элдин баарысы эле мында ыйман жолуна түшкөн жок да. Мисалы азыр ыйман жолуна түшүп мечитке баргандардын саны мисалы бир 5000 киши жашаган айылга барсаңыз бир 50 эле киши. А бирок тиякта деген канча киши калып атат. Анан жана Өзбек ажы айтып кетти, ой шаарга барганда тигинтет, мынтет, бузулат деп. Ой шаарга барганда кой, могул эле ушул эле дөбөлүнүн айылынын кыздары, жаштары же болбосо дагы башка нарын айылдары. Могул эле нарынга түшкөндө эле бир топ бузулуп атпайбы? Мисалы ата эне туура тарбия бербей атат деп атасың, Өзүң кандай тарбия бересиң? Ошол суроону бергим келип атат да мен сагачы. Мен эне катары тарбия мен туура эле берип атам деп ойлойм да. Эми эч качан мындай жамандыкка түртпөйбүз да. Ошол сен кандай берип атасың ошону? Биринчиден мен ошол азыр балдарым кичинекей, мен болушунча өзүм билдинче, өзүм үлгү болуп, ошол үлгү аркылуу тарбия бергенге аракет жасап атам да. Бул байкенин сөзүнө каршымын да. Себеп дегенде бул барганда эле Бишкектеги жаштар бузулуп кетет, Бишкекке барган айылдагы жаштар бузулуп кетет атат. Анан эле ушул дөбөлүдө бияка чыгып эле бузулуп атат да. Сиздин ошого мындай фактыңыз барбы? Мисалы бузулуп кеткен ушул дөбөл айылын дөбөл айылынан бир жаш кыз барып алып бузулуп кеткенге. Бузулуп кетти деген. Сиз ошол смыслда айтып атасыздар, ошол жактан чыга калып эле бузулуп кетти депчи. Мен биринчиден могул дөбөлүнүн баланча атанын кызы деп дөбөлү деп айткан жокмун. Ушул эле нарынын айылдарынан деп атам. Ичинен ушундай бияка чыга калып эле бузулуп кетет. Мисалы дөбөлү деп айтып кеттим да. Мен дөбөлүнөн баланча көчө, ушунчанчы номердеги үйдүн кызы Баланчиевна деп айткан жокмун да. Мен ушул эле нарын айылдары. Болбосом деген мына нарында эгерде нарында райбай ата энелерди сыйласак, нарында карлар үйү бар. Ошол карлар үйүндө 20дай ата апалар жашап атат да. Ал не Оштон келди же Бишкектен келди? Ошол эле нарын эле балдары жеткирип салды. Билбейм аныңызга негизи биз айтабыз ушул дөбөлү ушул дөбөл айылы негизинен ыймандуу. Биз антип эч качан ушул дөбөлүдөн барып карлар үйүнө таштап кеткен эмеспиз. Билбейм шаарлыктарды таштап кеткен, биз негизи айылдыктар ыймандуу болушат. Мен агайдын суроосуна жооп айтат элем да, сиз бир айылга барганда арак жөнүндө чоңдор айта албай койду деп атасыз, туурабы? Жаштар көп айтты деп атасыз. Ошон үчүн мен бул жерден айтар элем да, биринчи тарбия ошо өзүнүн үй бүлөсүнөн башталат депчи. Ошон үчүн ата энеси биринчи өзү тарбиялуу болуш керек, анан өзгөлөрдү дагы тарбиялап, балдарын да тарбиялап өстүрүш керек. Анан мен бул жалпы эле коомчулукка айтып кетет элем. Неге сиздердин көзүңүздөргө биринчи кыздар көрүнөт? Кыздар эмес, балдарда да күнөө бар. Ошон үчүн мен балдарда күнөөсүн сезип, кыздарда күнөөсүн сезсе деген ойдомун. Балдарда кандай күнөө бар? Балдарда ошо эми кыздарга тарбия айтып койбогон, ошол жолго өзлөрү барбаган, эми балдарда санап отурса күнөө деле көп. Ошо балдардыкы көбүнчө коомчулукка көрүнө бербейт да. Ошон үчүн мындай кыздар эмнеге көзлөрүнө кыздар көрүнөт, балдар көрүнбөйт? Эми эки адам урушуп кетсе, ошол урушту баштаганы чоңураак күнөөкөр болот дейт. Жанагы элде да айтылат эмеспи? Кунажың көзүн сүзбөсө бука жыйын үзбөйт деп. Ошондон болсо керек да. Айтар элем да, коомчулуктагы ошо балдарды туура тарбиялаш керек. Эмнеге балдар ошо биздин өзүбүздүн кыздар чет өлкөгө барып бузулуп кетип атат? Ошо биздин балдар өзүлөрү тарбиялуу болсо, биздин кыздарды өзүлөрүнө алып калгысы келсе, эгер ошондой эле намыстанып атса, биздин кыздарды өзүлөрүнө алып калып, өзүлөрү алып турмушка берип ушинтишпейби андай болсо? Мисалы балдар, кыздар эле биринчи ооз келинет дейсиңер да, мисалы бул жерден балдар чет өлкөгө чыгып, мисалы бузулуп кеткен жер жакта, ичимдик ичип көчөдө алган жер жакта тура. Бул балдардын бузулганы көп кишилерге мындай коомчулукка көрүнө бербейт. Силерге көзүңөргө сразу эле кыздар көрүнөт да. Эгер кыздар силер мини юбканы чечсеңер, биз карабайбыз да көпчү. Мини юбканы мындай открытый болбой элечи, мындай тыкаан эле өзүңөргө жарашыктуу кийсеңер, биз карабайбыз да. Чынбы? Эмнеге силер мини юбканы карайсыздар? Мини юбканы өзүңөрдүн дээриңерден да силер ал кыска юбка кийсе эле ошол кыздарды карап каласыздар. А силердин дээриңерде болобу? Ыймандуу кыздарды карагыңар келеби? Анда хиджаб кийген кыздарды карагыла, ошол кыздарды алгыла. Эмнеге силер мини юбка кийип боору ачык кыздарды, ошондой эле кыздарды карайсыңар да? Силер өзүңөрдүн да оюңар бар да, ошондой бузулуп кеткенгечи. Мини трусы кийип алган бала жүрсө, силер карайсыңарбы? Карайсыңар да. Эмне нормальныйбы деп карайсыңар, туура? Бул деген мини юбка кийген балдар жок деп атасыңар да. Эми балдарга юбка кийген мындай туура деле эмес. Мындай балдарга шортик кийет. Балдарга шым кийген мындай мүмкүнчүлүк берилген да, шым кийгенгечи. Эгер ким билет балдарга юбка кийгенге мүмкүнчүлүк берилсе, балдар деле мини юбканы киймек, ким билет аны.
Мен сизге айтайын дегеним, сиз айтып атасыз да, ошо шаарган 5 кыздын 5 өтөң бузулуп кетип атат депчи. Иш жүзүндө ушундай болду беле, болгон эмес. Болсо бирөө бузулуп кеткендир. Анысына кошулам да, бирок 5 өтөң бузулган эмес да. Ар бир окуучу ушул мектептен чыккандан кийин биз ошо жогорку билимди алып, ата-энесин актысак экенбиз дейт да. Анан сиз айтып атасыз, бул жерде кыздар эле депчи, кыздарга аябай басым жасап атасыз да, кыздар уяты жок деген сыяктуу эле айтып атасыз да. Бул жакта балдардын да күнөөсү бар, кыздарды ошого алып барган. Анан сиз эми эле ушул передачаны мен дайыма көрүп турам да. Анан көргөндө 3 тамгалы сөздү сиз айтасыз да. Бир эжекеге да айттыңыз ошонучу. Сен деп туруп айтып койдуңуз, анан ал эже да аябай жаман болуп калды. Сиз ошол сөздү айтуу менен балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Ошону көрүп атышат да, сиздин балдарыңыз делечи. Анан сиз дайыма эле ошо жаман жактарын айта бересиз да. А кантип ошо балдарыңызга тарбия бере аласыз ушул сөз менен? Дагы кошумчада балык башынан сасып болгондо ошо балдарыңыз кандай тарбия алат? Жана ошондой телевизордон көрүп атасыз, ар кандай сөздөрдү айтып атасыз, анан сиздин сөзүңө лично мен канааттанбайм. Себептенде ар кандай сөздөр менен, мисалы, муякта канча бала сизди деген ушул жете обайсызга бүт кыдырып жүрөсүңөр, ар кандай сөздөрдү айтасыңар да, анан ошондо бир балдар деле чычалап кетет да, анан сиздин сөзүңүзгө мен угушумча караганда балдардын баары эле канааттанбайт болсо керек. Жаңы эки сөзүңүзгө деле мен жаман акыбалда болдум. Сиз мындай деп айтып атасыз, азыркы адамдардын баары, азыркы жаштардын баары ата-энесин жаман көрөт деп. Эч бир бала ата-энесин жаман көрбөйт. Анткени ата-эне деген бизди кичинекей кезибизден бери тарбиялайт, ушу даражага жеткирет. Анан сиз мындай деп айттыңыз да, Москвага барган кыздардын баары жалаяк болуп калып атат деп айттыңыз. Бирок эч бир кыз андай эмес. Сиз ошол сөз менен бүткүл кыргыздын кыздарынын баарынын адамдык аброюна шек келтирип алдыңыз. Мен жалпылап айтып кетмекчимин, бардык жаштарыбыз ата-энесин сыйлап, аларды карлар үйүнө өткөзбөсө, аларга жакшы мамиле жасаса деп айтмакмын. Жаңа эле тиги балдардын баары эле ата-энесин сыйлайт деген толук кошулбайм мен. Себеби тиги бардык балдар эле өз ата-энесин сыйлашпайт да. Ата-энесин сыйлабагандар да бар, ата-энеси менен айтышып, эшикти тарс жаап кеткендер да бар да. Ар бир бала өзүнүн ата-энесин сыйлаш керек, жана ар бир ата-эне өзүнүн баласына татыктуу бир тарбия бериш керек да. Мен мисалы таксырдын сөзүнө толугу менен кошулам. Мисалы ушул жерде отурган кыздар бусулуп кетпесе да башка жактан барган кыздар бусулуп атат да, мисалчы. Анан мисалы силер кыздардын укугун талашып атпайсыңарбы? Мисалы башка жерден барган кыздарчы, силер мисалы кыздардын ошо кыздардын эме абирин жаап, мисалы намысын талашып атпайсыңарбы? Ошо бусулуп кеткен кыздар силердин намысыңарды талаша албай атпайбы? Буга чейин мындай жыйналыш болгон эмес бул жерде. Мындай маселе козголгон эмес кыздар. Муну туура түшүнгүлө. Баарыңарды деген ушул жерден эле мактап кеткенде эч бир жыйынтык чыкпай калмак. Жыйынтык чыкмак эмес. Анткени себеби Өзбек ажыга рахмат айтсаңар болот. Эми мындан кийин мен ойлойм, сезимиңер ойгонду деп ойлойм. Мындан кийин туура тарбияга киресиңер. Бул передачтын негизги максаты ушул кыргыз жаштары ойлонсо экен деп атат да. Жанагынын баары факт, жанагы мен да көрдүм түндө, жана 6% өзбектер, тажиктер бир 15%, 40% деп бул реально айтылып атат да. Бул бар. Ушул болбош үчүн силерден ошондой кетпеш үчүн уюштурулган передача. Биз бир эле силер эмес, бул жерде Кыргызстанда ошондой көрүнүш көбөйдү. Биз өткөндө 24 бала бир класста алып келсек, бирөө да ата-энесин жакшы сөз айтканды билбейт экен. Каяш айтканды бүт баары 5 алды. Анан силер келип айтасыңар, биз сыйлайбыз деп. Биз татыктуу сыйлабайбыз. Сыйламыш этебиз. Бир эле жаштар эмес, ал эмес улуу муундарыбыз да ошондой болуп калды. Биз ата-энебизди өлгөндөн кийин сыйлайбыз. Өлгөндөн кийин ыйлайбыз, өкүрөбүз, семиз малдарды соёбуз, элди чакырабыз, анан өзүбүздү көргөзөбүз. Тирүү жүзүндө барып чай берүү, тирүү жүзүндө барып аларга жылуу кийим алып берүү, үйүн жылуулап коюу, ошол нерсе жок болуп атат. Ата-энесин ыйлаткандар болуп атат. Ата-энесин ыйлатып, какшатып, ал эмес ата-энесин өлтүргөндөр чыгып атат арабыздан. Эч качан Кыргызда мындай болгон эмес. Мына ошо азыр атасын өлтүргөн, энесин өлтүргөн, ал эмес энесин өлтүргөн, атасын өлтүргөн кыздар чыгып атат уже. Норматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Азыркы жаштар ата-энени кандай сыйлайт деген теманын тегерегинде сүйлөштүк. Жаштар кандай сыйлап жатканын жаштардын өзүнөн көрдүңүздөр, жана биздин төрүбүздүн коноктору айтып беришти. Ушул жаштардын оюнан сиздер чечим чыгарып, жакшы жактарын
электен өткүзүп алат деген ойдобуз. Бүгүн сиздерге Нарын областына караштуу Нарын районунун Дөбөлү айыл өкмөтүнүн жалпы жаштары жана ошондой эле төрүбүздүн коноктору сүйлөп беришти. Кийинки ишембиден жолугушканга чейин Нарындан жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар.